Салам достор, каналыма кош келиңиздер. Бүгүн сиздер менен үй шартында аябагандай оңой творожный сыр сливке кошулбаган өтө даамдуу сонун торт жасайбыз. Видеонун аягына чейин карап, мен менен бирге болуңуздар. Анда эмесе кеттик. Эң биринчи сметанага ушундай соданы кошуп, аралаштырып 1-3 минутага коюп турабыз. 15% сметана болуш керек. Андан кийин жумуртка менен шекерди көбүргүчөктү жакшылап миксерлеп алабыз. Бул тортту миксер эмес, венчик менен деле жасасаңыздар болот. Мен кичине убакытты үнөмдөп миксер менен жасап атам. Шекерди бөлүп салып, ушундай кылып аппак кылып көбүртүп алабыз. Ага чейин биздин сметана менен сода дагы көтөрүлүп чыкты. Жумурткалуу массага кошуп, дагы кичине аралаштырып алабыз. Неки. Андан кийин алдын ала элеп алган унду салып, үстүнө көптүргүчтөн салып, разрыхлитель салабыз дагы. Жакшылап аралаштырып. Жасалышы чоңго өтө оңой, кыздар. Ошону менен бирге эле аябагандай даамдуу торт болот. Жакындарга, үйдөгүлөргө сөзсүз жасап бериңиздер. Мынакей, биздин тестабыз дайым болуп калды. Биз бул жерде эки түстүү теста жасайбыз. Бириси ак, экинчиси шоколад кошулган. Мынакей, мен ушундай кылып формочка даярдап алдым, пергамент кагазынан. Ушундай кылып куюп алабыз. Бизде эки бисквит болот. Бириси ак, экинчиси какао кошуп, шоколадный кылып жасайбыз. Мынакей. Эми экинчини деле дал биринчигидей кылып аралаштырып аласыздар. Болгону бул жерге какао кошобуз. 3 аш кашык какао кошуп, аралаштырып, разрыхлитель салып, жакшылап миксерлеп алабыз. Бул бизде шоколаддуу теста болот. Күрөң теста болот. Мынакей, бунда ушундай кылып пергамент кагазына ушундай коюп алабыз. Мынакей, биздин бисквиттерибиз 180 градуста 10-15 минутта бышып чыгат. Ушундай кылып бышырып алабыз. Бышкан, бышпаганын ушундайки тиш чукууч менен, зубочистка менен текшерип алсаңыздар болот. Мынакей. Эки бисквитибиз тең даяр болуп калды. Толуктай муздатып алабыз дагы. Тортубузду чыйнаганга киришип баштайбыз. Эң үстүндөгү капкачаны алып койсоңуздар болот. Ушундай кылып. Бул бизде тортту кооздогонго керек болот. Аябагандай жумшак, сонун болуп бисквит бышат. Ушундай кылып так ортосунан экиге бөлүп алабыз. Ошондо бизде 4 бисквит даяр болот. Мынакей. Мынакей, ушундай кылып бөлүп алабыз. Эми крем даярдайлы. Бул жерде сметана. Менде сметана аз калгандыктан сметананын жарымына сгущенка кошуп жибердим. Сиздер болсо рецепт менен жасаңыздар. Жөн гана сметана жана шекер кошуп крем жасап аласыздар. Менде сметанам аз болгондуктан сгущенка кошуп жасап атам. Мынакей, ушундай аралаштырып алабыз. Миксерлебейбиз, себеби сметана аябай өзү суюк болгондугу үчүн миксерлесек адан сайын суюк болуп кетиши мүмкүн. Ошон үчүн лопатанын жардамы менен эле ушундай аралаштырсаңыздар болот. Дагы бир жолу кайталайм кыздар. Менде сметана аз болгон үчүн мен сметананын ордуна сгущенка кошуп жибердим. А сиздер болсо рецепт менен
сметана менен шекер менен крем жасап аласыздар. Өтө сонун крем болуп чыгат. Мынакей ушундай кылып кезек-кезеги менен бир күрөң бисквит коюп, ушундай кылып тортубузду жыйнап алабыз. Мен сгущенка кошуп ийген үчүн крем кичине суюк болду. Эгерде ушундайды кааласаңыздар, сгущенка менен деле жасасаңыздар, аябандай таттуу, сонун даам берет. Мынакей ушундай кылып катар менен коюп, тортубузду жыйнап алдык. Мынакей тортубуз даяр. Бир чекеге жылдыра турабыз дагы. Жана ашып калган бисквиттин калганын ушундай кылып блендердин жардамы менен майдалап алабыз. Бул бизде торту кооздош үчүн керек болот. Достор, каналыма каттала элек болсоңуздар, сөзсүз түрдө катталып, кыргыз тилиндеги каналдын жогорулушуна өз салымыңыздарды кошуп, лайк басып, сурооңуздар болсо комментарийге калтырып кетсеңиздер, мен сөзсүз түрдө жооп бергенге аракет кылам. Алдын ала чоң ыраазычылык билдирем. Мынакей ушундай кылып блендерлеп алабыз. Эми торттун үстүн ушундай бычактын жардамы менен ушундай кылып кусок кылып кичине сүрөтүн салып алабыз дагы. Ушундай кылып үстүн кооздоп чыгабыз. Кооздобой деле жесеңиздер болот. Кооздук үчүн ушундай алып жакшынакай кылып кооздоп дасторконго тарсаңыздар да андан дагы сонун болуп дасторкондун көркүн ачат. Ошон үчүн мен ушундай кылып кооздоп койдум. Түн жана күн торту деп да атасак болот. Мынакей биздин тортубуз даяр. Аябандай сонун, даамдуу сметанник тортубуз даяр болду. Мынакей. Кесип дагы көрдүк. Бир түн муздаткычка салып койсоңуздар, кремдер бисквитке сиңип, аябандай даамдуу, жумшак болуп калат, кыздар. Сөз түрдө жасап, жакындарыңыздарды кубандырыңыздар. Видеонун аягына чейин көргөнүңүздөргө чоң ыраазычылык. Видео жаккан болсо, ой пикириңизди калтырып, лайк баса кетиңиз. Досторуңуз менен дагы, туугандар менен дагы бөлүшүп койгонду унутпаңыз. Ал мен сиздер менен коштошом. Кийинки видеодо жолукканга чейин аман туруңуздар.